Ассаламу алейкум, туғандар, қырғызстандықтар, Қарасулық жердештер. Біз азыр Қарасу базарындағы ушул Бишкек стоянкасындабыз. Барыңыздардын эсиңиздерде болса керек, мындан бир канча жыл мурун ушул Қарасу базарындағы ажаткана, тагыраагы туалет түшүп кеткен болчу. Дал ушул сиздер көрүп турган жерде. Азыр бүгүн 2021 жылдын 22 июлю ушул ажаткананын ордуна жаңы ажаткана курулуптур. Сиздер көрүп турасыздар. Биз ачылдык деп жазып коюптур. Даараткана, душ, бардык шарты менен. Чекеси перегородка менен тосулган. Өзүнчө суу кампасы бар. Узуну 30 метрден ашыгыраак. Эми баасы 15 сом экен. Так, içindeki şartların bir şeyler görüyoruz. Yakta can olmuştur, ne güzel. Şamalda teçhimleri var. Cesetler kafelerini cesalan. Şartlar zaman bu. Militişkalar, aynekler açılgan. Uzaklaşın, şu bölgeye gerek. Kıskасы заманбап, бардык курулуш стандарттары сакталган. Кафел дуалы дагы башкасы дагы айткандай эле ушул жыт чыгарып кетүүчү система, жарыктандыруу бардыгы жакшы. Умувальник 4 коюлуш керек экен, 2-өнү коюп үлгүрө элек экен. 2 бар. Суу агат. Дараталганы тайнымдар. Бuyakta da орындуктар бар экен дараталуучу. Узак душ окшойт болмойм. Тутана экен. Мына ушундай жаңы ажаткананын шарттары заманбап, мыкты. Карасуда Балидейбиз. Ушундай эле заманбап ажатканалар курулуп туруш керек, анткени тазалык мына ушул жерден башталат. Буюрса мындан ары дагы ушундай таза, тыкан абалда ушул Карасу базарына кызмат кылсын деп айтабыз. Негизи Карасу базарында биз билген бир нече ажатканалар бар. Бардыгынын шарттары жакшы эмес. Мындайча айтканда талаптарга жооп бербейт деп айтсак болот. Бирок бул жаңы курулган ажаткана, жеке менчик курулган болуш керек. Мен бул боюнча да маалымат тактап берем. Бирок бардык шарттары бар, мыкты. Деңгээлде курулуш стандарттарын эске алып курулган ажаткана. Мына ушундай сиздерде дагы ой пикирлер болсо, жазып калтырсаңыздар болот. Кайсыл шаарда, кайсыл шаардын базарында ажатканалардын абалы кандай, өзүңүздөрдүн шаарыңыздардагы ушундай коомдук ажатканалар, базардагы ажатканалар боюнча ой пикирлерди комментарийге калтырсаңыз болот. Мен маалымат катары айта кетейин, бул жерде мына ушул эски ажаткана көчүп түшкөндө бир нече адамдын өмүрүн алган. Ал негизи пожарный службанын, өрт өчүрүү кызматынын суу сактоочу водоемнин үстүнө курулган ажаткана болчу. Бирок өзгөчө кырдаалар министрлиги буга тыюу салган. Андан сырткары ушул базардын жашоочулары, базардын иштегендер, тургундар ушул жаңы курулган ажаткананын баасына дагы бир аз нааразылыгын айтышкан. Анткени сиздер башында көрдүңүздөр, баасы 15 сом экен. Бирок шарттары жакшы экен. Сиздер дагы ушул нерсеге дагы ой пикир жазсаңыздар болот. Негизи 15 сом баа жакшы элеби же кымбатпы?